Süygün üçün geldim sağa, tuğuldum sen dep barına çıdağan. Kamçalağan, düşmandı baskandırsın, kaygı dep sanağa batkandırsın. Sende bilem milyon mendey candar, a sen mende Kırgızstan cap жалғызsın. Sende bilem milyon mendeyler var, a sen mende Kırgızstan cap жалғызsın. Саламатсыздар, урматтуу телегөрөрмандар, Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү бейшемби, бүгүнкү көрсөтүүнү мен Шекербек Адылов алып бармакчымын. Биздин студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүн элдик таланттар келип олтурушат. Келген өнөрпөздөр бардыгы ар кимизи ар тараптан баягы жай мезгилинде иш кызуу жүрүп, баягы эмгек менен алышып жаткан эмгекчи эл сиздерге, көрөрмандарга аз да болсо бир көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жакшы манай тартуулайлы деген тилек менен чакырып олтурабыз. Анткени баягы жаздын, күздүн, кыштын камын жазда көр дейт. Андыктан ушул эмгекчи дыйкан бардык элибизге, журтубузга түшүм мол болсун, жакшылык болсун деген тилек менен сиздерге дем берели деп чакырдык. Андыктан тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Гүлбара Эмилгазиева эжекебиз келип олтурат. Ошондой эле Мөркан Мамыркулова эжекебиз жана Айжан Мырзалиева, анан Кубанычбек Эсеналиев акабыз келип олтурат. Биздин студиябызга куш келипсиздер. Баягы жайдын ысыгына карабай, эшик болсо ысык кайнап атат, 40 градус дейт эшикте. Үй болсо жакшы, азыр 20 градуста турабыз. Эми жакшы маанай көтөрүп, көрөрмандардын маанайын тартуулап, жакшы көңүл ачып бериңиздер деген тилек менен сиздерди чакырып турабыз. Андыктан ыр менен эле баштайлы. Мынакей айтылуу Талас жергесинен, Талас касиеттүү Талас жергесинен Мөркан Мамыркулова деген эжекебиз келип олтурат. Анан небереме деген ыр менен баштайын деп небересин да туулган күн экен бүгүн, Урматтуу көгүлтөр экранынын көрүүчүлөрү, мына бүгүн жакшынакай күн болуп отурат. Кудай буйруса, күн ысык болсо дагы биз бул жерде жакшынакай маанайда отурабыз. Ошондой эле биздин медиктердин майрамы болуп кеткен, медиктердин майрамы кут болсун. Мына келаткан, ушул. Анан эми бул неберем дегендер жаңырдын ачылышы, мен неберем арнап, бул Москва шаарында неберем бар эле, ошо Амир деген, ошо неберем арнап аткарып коюм. Мынакей Москвадан көрүп отурат, аз Facebook'та тартуулап коебуздар, анда келиңиздер. Kas 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 kağılayım senden
sendeni men tay 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 içine keyrke tay erkele üstüne sen ata yeğenim Бар болуңуз. Небереңиз келечегиң болсун, телегей тең болсун, бактылуу болсун. Илгери Союздун борбору Москвада эчелек, Москвада экен, а? Жакшы мынакей небере деп, небере ширин болот да. Бар болсун демекчибиз. Эми Гүлбара эжекеге кезек берели. Гүлбара эжеке, сиз өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз. Стройка нақты. Курулушта, Мен атым Гүлбара, фамилиям Эмилгазиева. Курулуш тармагында иштейм. Мектепти бүткөндөн баштап эле десем болот. Баягы жумушчу болуп баштагам. Анан Политехникалык институту кечки бөлүмүн аяктап, Камбарата кесин курулушуна барып иштегенбиз. Камбаратаны курганбы? Камбарата шаарчасын курганбыз. Анан баягы Союз таркап кеткенде шартка байланыштуу ошол бул жака көчүп келип, өзүм Чүй область Сокулук район тургуну болом. Ошо Сокулукта келип жашап калдык. Анан Бишкектеги бир курулуш тармагында чоң фирмада иштедик. Ошол жерде прораб болуп иштеп жүрдүм. Анан Кубанды ошоктан тааныйм. Көз чогуу бир 8-9 жылдай чогуу иштештик. Анан бул кишинин айтам кийин, ырдаганымды деле, акылдын тартканымды деле көрчү эмес элем. Бул иштеп прораб. Биз баягы иштен кол бошоптур да, ырдаган деле билчү эмеспиз, ырдаш эмеспиз. Баягы мектепте эле кружокторго катышып ырдап жүргөнүм болбосо, анан эми азыр китапта дагы иштеп атам. Баягы эс алуу өргөсүнө чыккан менен баягы жашым боюнча, бирок иштеш керек болуп атат да, үй шартына байланыштуу. Анан азыр прораб эмес, эми инженер, баягы коопсуздук жагын кароо боюнча ошол инженер болуп, ушундай шаарда строительдик компанияларда иштейм. Баракелде, бар болуңуз. Мынакей эмгек бул жагынан да шаардын көркүн келтирип көрүп кошуп аткан экенсиз. Талапбастан эмгек, ыр менен эмгекти айкалыштырып аткан экенсиз да. Ошонтип айкалыштырып атам. Анан дагы өзүм дагы ошондой бир ак тилек тобуна ошол өзүмдүн коллегам аркылуу кошулуп калдым. Бир жарым айдай деле боло элек го. Анан ошо чыгып жүрөбүз. Бүгүн болсо бияка келип калдыбыз. Жакшы. Чакырууңуздар мененчи. Жакшы, анда келиңиз эми кайсы чыгарманы аткарып бересиз мынакей? Сиздерде эмгекчил. Эмгекчилер баарыбызда ар бир үйдө бала болсун. Арча бешик термесин, баягы кыргыз элибиз көбөйсүн. Бул азыркы болуп аткан жаман оорудан Кудайым өзү сактап, жакшылык болуп, ийгиликтер болуп, анан эми бул ырда бүт эле айтылып койгондо, калганын ыр менен эле айтып берели. Болду, анда кара келиңиздер, Өтөшүп.
Günden günge açı beşik ömür ötüp sonu geçip ömürlerge olay görgün biz bölüngün arşa beşik uyku getip ar bir önü uvansa eken sünçülür eşik çerdi termeleger ar bir üydü arça beşik Jırgaldı gün durmuş canı köbeysekim bala sanı bala bakıp jarkıragan gelecekti büyün şanı Barrakelde bar bolunuz. Muna har bir gün özünçө mayram deyт да, жастыктан башың көтөрүлүп, кайра башың жастыкка тийген күндүн өзү бакыт дейт. Өзү тирүүлүктүн өзү бакыт дейт. Тиши рызкы тилди өлөт дейт. Ошондуктан ар бир күнүбүздү биз майрам катары өткөрүшүбүз керек экен. Анан жамааттык майрамдар бар, кесиптик майрамдар бар. Ошонун ичинде мына былтырдан бери эмгегин баалап, врач жок болсо не болот элек деп мынакей ушул врачтардын кадыры баркын сезип калбадыкпы? Андыктан ушул дем алыш ушул өмүр сакчыларынын майрамы экен, кесиптик майрам. Анан мына номер 1 шаарыбызда номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Ошолордун жамаатын ал жердеги Арсланова, Азиза Ташполотнова деген врач бар, Доулбекова, Минавар Стыканова деген медсестра бар. Ошолордун жамаатын бир куттуктап, сөзсүз эле ошол күн эмес, ушундай келаткан майрам менен деп куттуктап кетели деген тилек менен ушул Айжан эжекебиз кыргызегин бергени турам да, куттуктап койбойсузбу ушуларды? Жалпы эле врачтардын баарын. Саламатсыздарбы? Кутланган күнүңүздөр менен. Жалпы эле медайымдардын, медиктердин деп майрам экен, Кудай буйрса. Ушу медиктерибиз бизге кандай эмгектерди кылып, медиктердин кадырын оорuganda билдик го. Негизи эле ошо эч ким оорубасын, ошо медицина тармагында иштеген эмгекчилердин баарына, жамаатына ийгилик каалайм, ден соолук каалайм эң биринчи. Аман болсун, бар болсун, тынчтык болсун. О кыргыз элибизде жана жаман оорубуз ошо менен кетсин. Ушу жалпы эле медиктердин майрамы менен куттуктап, мен Жеңишбек Шамшиевдин өчүрбөчү сүйүү жалын деген ырым. Сүйүү гана болуп турсун. Сүйүү болуп турсун. Tüm
Güderigiz yanıma bıktı. Güderigiz yanıma bıktı. Barakelde var bolamız mınake. Ömür jalını medikler öçürбөй, ыр жалынын ырчылар öçürбөй. Şuntip жашай берели да, тирликти кыла берели. Кудай жакшылыктарды бере берсин демекчибиz. Конагы сиз дагы бир эки шиңкил таштайсызбы же? Bugün kızlardan vakit artık kalsa Artsa, vakit artık kalsa benim eteğin atak munça söz geceki mağa gelip kalganda el yurt menen uçuraşıp alayın. Kutmandu günüңүздөр менен. Мынакей Кудай аман койсо, Кудай буйруп бүгүн жай саратан айынын 2 айынын 1 күнүндө башталыша 2 ай. Ушундай жакшы башталып атат. Эшикте апта ысыкка карабай мындай сиздердин куттуусу жаңыздар ушундай салкын тартып турган кези. Анан эми элибизге тынччылык каалайын, токчулук каалайын, оорубасын, бар бололу, бай бололу, бир бололу, оорубайлы деген бир девизди айтып коеюн. Анан эми кыздарга кезек бере берели, четинен аны убакыт тартып калса, ичине өзүнчө айткандай. Жарайт, жакшы, мынакей ошол ысык, эшикте ысык 40 градуска жетип атат, эшикти ысып кайнабасын деп биз сиздерди салкын жерге чакырып ырдатып атабыз дегендей. Мөркөн эже, бир ырда жазып жүрөсүз да. Ырларыңыздан окуп, жаңы жазган ырлардан өзүңүздө чыгармачылык кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңы ырларды жаздырып атасыз? Кудайга шүгүр, мынагу ай жаңыргандан кийин жаңылып биз дагы жакшылап жаңырлардан жаза баштадым. Буюрса көбүнчө эле мен эми балдарыма деп ыр жаздым, бала чакарына ыр жаздым. Ошо келиндер, кыздар, күйөө балдар ошо бири өзүнчө мамлекет да булар да, биздин үйүбүздүн мамлекети. Ошолорго арнап атайын, ошо күйөө бала, кыз келин, кыздар деген ыр жок экен, ошого арнап өзүмчө бир ыр жазып койдум. Ошо буюрса 10 болуп чыгат, эми 10 чыгып атат. Азыр жөнүнө кара сөз менен окуп берейин. Балдарыма бар байлыгым үйгө толгон балдарым, күйөө бала, кыздар келин жандарым. Үйгө келген ырыс кутту бек кармап, бийик тутуп ак батадай кармагым. Коломтодон отуң өчпөй дайыма, колктуларга малың толсун жайыла. Жакшылыкка дасторкондор жайылып, бир болгула, бир туугандар дайыма. Келген өмүр өтө берет турбайбы, болбосунчу эч убакта муң кайгы. Үй бүлөдө ынтымактуу кут болсо, жаратканым колдоп турат мындайды.
демек үй бүлөдө ынтымактуу, ырыс кешиктүү, жакшы нерсе болсо, дайыма жараткан Аллах бизди колдойт экен, жакшы жакка жөрөлбөйт экен, жакшы жакка алып барат экен. Ошону мен балдарыма, жалпы эле Кыргызстандагы балдарга, келиндерге, күйөө балдарга арнашын чыгардым. Туура айтасыз, жакшы чыгыптыр. Негизинен баягы үй бүлө кичинекей мамлекет дейт да. Мына үй бүлө ынтымактуу болсо, анан барып чогулуп, мамлекет ынтымактуу болот, мамлекет ооматтуу өлөттүү болот. Анан өнүгү өсөбүз дегендей башка бирөө душмандар кире албайт, о деп сестенип, булар күчтүү, ынтымактуу кыргыз эли деп. Абдан жакшы жазыпсыз. Жакшы чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Дагы жаза бериңиз, ошо балдар, кыздар, күйөө балдар, неберелер, чөбүрөлөр, жестелер, дагы кайсы ушул айланған барын жазып бүтүрүңүз буйруса. Эми ырдап бересизби? Ырдап берейин, сразу эле. Эми балдар болгон энем балдарды тапкан ата-эне да. Ата-эне жөнүндө ырдап берейин. Ата-эне жөнүндөрүңүз бар, өзүңүздүкү. Сөзү оон тең өзү. Сөзү оон Адылбек Кыязовдуку, сөзү Мөркан Мамыркулова меники. Ооба. Ошону ата-эне менен ырдап коем. Болду, баштаңыз анда, жакшы экен. Ата-эне деген, Бекем тутан жүрөгүмө силери берген тарбия, алар менен оңой өтөм мен жашоонун баркына. Атам апам көрсө экендер уул кызын сыйларын, неберелер тегеректеп урмат кылып турганы. Мен солугун бере көр деп, узак өмүр сүрө көр деп, мен Кудайдан сурарым. Каныктырып ата салтын жүрөгүмө тутамын. Атам менен апам барда алгынтуучамын. Атам апам көрсө экендер уул кызын сыйларын, неберелер тегеректеп урмат кылып турганы. Мен солугун бере көр деп, узак өмүр сүрө көр деп, мен Кудайдан сурарым. Мен силерге тийгиздирбейм элдин алат сөздөрүн, мен силерди сыйлап өтөм жайнап турса көздөрүм. Атам апам көрсө экендер уул кызын сыйларын, неберелер тегеректеп урмат кылып турганы. Мен солугун бере көр деп, узак өмүр сүрө көр деп, мен Кудайдан сурарым. Мен солугун бере көр деп, узак өмүр сүрө көр деп, мен Кудайдан сурарым. Жараткандан сурарым. Эй, барра келди. Мен Кудайдан сурарым. Бара келде бар болуңуз мынакей. Караңчы, сөздү да катыра жазат экенсиз. Огону мынакей атактуу болгонча Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисти Адылбек Кыязов агабыз жазыптыр болгонду. Эми Гүлбар эжеге кезек келели. Гүлбар эже мынакей ушул эмгек менен чыгармачылыкты айкалыштырып, негизи эле жаш кезиңизден эле айтчу болоңуз. Мындай коллективде кечкисин окудум деп атпайсыз, кечинде окуп жүргөндө да ырдап жүрдүңүзбү? Жок, анда ырдаганым жок. Мектепте ырдагам, мектеп учурунда. Анан
Мектептерде жүргөн. Кечинде окуп күндүз иштешимин да, ошон үчүн убакыт болгон жок. Мектепте окуп жүргөндө кандай өзүңүз мындай максат койчу элеңиз? Ырдайым. Ооба. Ырчы болом дечи береңиз. Ырчы болом деп айткам, анан атамдын бир сөзү эле мен башка нукка буруп койду. Ал убакта өзүңүздөр билесиздер, көп жакшы көрөгүч эмес го. Талап башка эле. Талап башка болчу, ырчы болбо, артист болбо деп. Анан ошо боюнча эле чыкпай эле ошол курулуш тармагында иштеп калдым. Болбой кеткениңизде азыр Гүлбара Эмилгазиева кызынын эл артисти. Гүлбараны эл айтат да. айта кетчү нерсе, Гүлбаранын менен чогуу иштешип калып атпайбы, экөөбүз чогуу иштештик, бир 8-9 жылдай чогуу иштештик. Анан чоң мекемелердин объективдерди курдук, мындай прорабты кылып, күчтүү прорабтардын бири деп айтсам жаңылышпайм. Өзүнүн кесибин аябай жакшы билген прораб, эсеп кысаптарын тиги үй салууда эмнеде эсеп кысаптары болот да, канча материал кетиш керек, каяк жагы кандай болуш керек, туруктуулугу кандай болуш керек, баарын тең кайсы сезонда салып атса, кышында салып атабыз, растворду жанагы аралашманы башкача аралаштыралы деп, тигиде кошолу деп. Ошонун баарын жакшы билген күчтүү прорабтардын бири, чоң объекттерди кабат-кабат, көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунда чоң эмгектерди жасаган. Ушунун Гүлбаранын немеси менен прорабтыгын астында. Үй салып калсак чакырат экенбиз. Чакырсак. Ошону айтып коеюн деп атпаймын. Жакында үй салам деп аттыңыз беле? Жай кыздын семент канча кошулат, кыш кызы канча кошулат. Жакшы. Эми бардык нерсе ошол да, эмгек, ырдаганда өзү эмгек менен айкалышып, анан адам өзүнүн баягы ден соолугун чыңап, өмүрүн узартат экен да. Ансыз, кыймылсыз кыймылдабасаң дагы ден соолук болбойт экен. Бардык нерсе ошол кыймыл менен экен. Келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Ошо мен азырдардын астында дагы мен каалоо тилек айтып кетейин. Жакшы. Ошо Тарткадаба болгон дарыгерлердин майрамы экен. Мен өзүмдө 2 жыл мурда бир кат ооруп, ушундай жакшы сиздер менен азыр жакшынакай отурам. Ошол Бактыгүл врач эжеге, анан өзүмдүн алыс кетпей эле баардык врачтарды, баардык дарыгерлерди, жана да өзүмдүн бир тууган сиңдим ал дагы дарыгер болуш дейт, Улжанга азыр ушул ырды тартуулап коеюн. Жакшы. Рыспай Абдыкадыровдун Таанышыңдай карагым. Мынакей жакшы чыгылма. Врачтар барганда таанышыбызды карап турсун, врачтар.
üçün dibesi da keregim. Ak sündü dalili deşke menebim. Gül orduna jürgünde sonamın. Kabıl alağın süygönüldün belegim. Gül orduna jürgünde sonamın. Kabıl alağın süygönüldün belegim. Yaşo üçün dibesi da keregim. Ah sündü dalil deşke menemin. Gül orduna uşularda sonamın. Kabıl alağın tanışındım belegim. Çığlıkta uşularda sonamın. Jolukanda tanışınday karagım. Yok degende tanışınday karagım. Ey barra geldi, var bolumuz, oruğanız daima çığırdap, көңіл елдің көңілін көтеріп, дайыма емгекпенен жүреріңіз, талықпаңыз. Еме мына ушу алып баруучу бардығын сурап атат. Анан Айжан Мырзалиеваны да сурап койбойбу деп аткан болуш керек. Сиз дагы өзүңүздү элге тааныштыра кетиңиз, өзүңүз музыкалык билим бар сизде. Анан Менде музыкалык педагогикалык билим бар. Мурунку Адыр Карабаев мурунку жемпетин үстөп койсо. Маяковский атындагы кыз келиндердин институтун бүткөм. Музыка жагын. Ошо музыка мугалиммин өзү. Кайсы жерде иштеп атасыз? Кайсы? Азыр иштебей эле, азыр үйдө эле. Бирок ошо музыкалык жакта иштеп Музыкалык тармакта ырдап жүрөм. Жакшы чыгып келаткан момундай эжемдерге, сиңдилериме дем берип, коштоп, колдоп дем берип, Аягым мен айтайын. келатабыз. Өзүңүз бактаган болот. Баштап кал. Эме Айжанды да айта кетпесем болбойт. Өзүңүз көрүп, элдер деле көрүп атат. Айжан экөөбүз көп жерде мындай коштоп, гитарада коштойт, мандалинде кол ойнотот, комузда кол ойнотот. Анан Айжан өзү баягы кесипкөй музыкант. Анан эми аспаптардын кайсынысын бүткөнүн билбейм, бирок өзүнчө өз ара үйрөнүп алгандары да бар, тубаса. Өзүнчө бүтүлө. Бүтүл өзүңчөсүң, ошо өзүнчө үйрөнүп алган. Анан мунун эмнеси жакшы. Бул экөөбүз ошо баянды да ала келишиңиз керек экен, эмгиде. Айжан экөөбүз көп жерде чогуу кызматташып ошо коштоп эметип калабыз. Анан Айжандын эмнеси жакшы. Экөөбүз башка комушчулар менен билбейм, алар менен деле коштошуп баягы чогуу бирге коштоп жүрөбүз, бирок Айжан экөөбүз коштоп аткан учурда ырдын жүрүшүндө могу аспаптын үнү менен сүйлөшөбүз. Көз караш менен сүйлөшөбүз. Мындай күлүп коюп мимика менен мындай кылып да сүйлөшүп, азыр кайталайбыз, ушу менен бүтүрөлү. Могу жерден жаңылып калбадымбы дейт. Антпейлеге бойсуңбу деген сыяктуу, же болбосо азаматсың деп мактап коет, ойноп атып эле көзү менен сүйлөшө беребиз. Жанам мен жаман эметтиң десем, жанагы жер минтип койдум, ошон үчүн айтпадым. А мен минтип айтпадым дейм, экөө сүйлөшө беребиз. Бахвон деле мындай. Көз менен сүйлөшө беребиз, ушундайбыз. Ушунусу жакшы да, ушул эң мени жакшы түшүнгөн, муну да мен түшүнгөн, экөөбүз ушундай партнер деп койго. Өнөктөшбүз да, ошо чыгармачылык эмеде өнөктөш карындашым, жакшы көргөн карындашым. Жакшы ошол өнөктөш болуп жүрө бергиле. Мен мактабасам, муну өзү мактангандай эл туура түшүнөсүң, мактанчак экен. Билебиз, бул кишини канча жерде, көп жерде баягы музыкалык жактан көп иштерди аркалап жүрөт, ошондуктан элге дагы айтып коюш парыз да. Кайсынан эмес? Келиңиз алда азыр сөзү
Момын өжебістікі, оны бөдөші айға тандық, қызғалдақ деген ұрдыға берейім. Мынакей қызғалдақ. Қызғалдақтар да кетті енді кереңіз. Майсам көркен тектерден, гүлдерін искеп көптерден, сыланған солы қызғалдақ, сыймығы белен көктемден, сыймығы белен көктемден. Лай, 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 қарап көріп мен, аралай басып жүріп мен, көктемді сүйген қызғалдақ, күлкісі белең жігіттен, күлкісі белең жігіттен. Лай, 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 қыштың ызғарын, ордуна өстің ұзғардың, көктемде сүйген қызғалдақ, құрдашы белен қыздардың, құрдашы белен қыздардың. Лай, 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 Келді бар болыңыз. Қарашы бардық инструментте, гитара, қомыз, балалайка, баян. Бұлырды азыр ушу студиядан эле ушулурдарды айтчу деп калды. Анан эми кай жерден де ошон үчүн башталышында сураладым ба? Доодом кайсынан десем мындан деп койду. Булурду көз ушул жерден репетиция ушул болду да. Кырдаган эмеспиз. Сиздер кайсыл жерде кандай болсо да кете берет экенсиздер да. Өзгөчө экөөбүз ба түшүнүшөбүз, аяк жагынан киши түшүнүшөбүз. Ошон үчүн профессионал дейт да, тубаза дейт да сиздердичи. Ошону көргөндө бир укканда ийилип кеткен мына талант бар болуңуздар. Эммер Кареже, дагы бир жазган ырлардан окуп бериңиз. Окуйм, жазып берейин. Бир окуп бериңиз, бир эки кыргыздан. Анан кийин кайра ырдайсыз. Эми баягы бирөө айткан экен илгери. Такалып аттын изи бар, таластан келген киши бар деп. Андыктан эми ырыңыздан окуп, кайра ырдап, ушул жайдын күнүндө баягы тердегинче дейт го, тердеп туруп ырдаса бул аябай жакшы болот да. Суутулганат деп. Суутулганат да. Эми биздин мекенибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, дайыма мекенибиз күлдөп турсун ошо мекенге карата бир жазгам. Ошолорумду окуп берейин. Оону чыга элек. Бирок оону чыгарганга аракет кылабыз. Мекеним бүт аламга нурун чачкан, мекеним Кудай сүйгөн элди баккан, мекеним күлдө өссүн жылдан жылга, мекенди периштелер колдоп жаткан. Мекеним жериң кеңдүү, сууң мүрөк, жаштарың шайыр болуп, кызың чүрөк, мөңгүлөп карлар жаткан ала тоону, сыймыктанып элибиз ырдап жүрөт. Баракалла. Коктудан жылжып аккан мөлтүр булак, көк шибер гүлдөрүң жайнап өсүп турат. Айылымда жемиш бышып, шагын ийип, бакчамда куштар сайрап, үн угулат. Мекениме суктанып ар тараптан, конок келет, кубанып биздин элге.
тосуп чыгат нан туз менен кыз келиндер кыргыз салтын көрсөтүп чет элдерге. Эй азамат, Кыргызстанга аябай суктанган элдер көп экен. Ошого биздин мондай жакшынакай чүрөктүү кылган кыздарыбыз наны менен тузу менен өзүбүздүн салт тузду көрсөтүп тосуп чыгып атабыз. Ошондой жакшы эмеге арнап чыгардым. Баракелде, бар болуңуз, ушундай ырларды жаза бериңиз, талыкпаңыз, чарчабаңыз, күн ысып кетти деп жатпай жатып болбой жаза бериңиз. Жатпай калдык. Анда эми ырдап бериңиз, Кайсыл чыгар мына? Бир туугандар дейм, багы эле кетип Бир туугандар, Бир тууган Кыргызстандагы бир туугандарга. Бир туугандардын сөзү сиздики, обону? Адылбек Кыязовдук мына Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти. Залкар ойчу Адылбек Кыязовдун обону Адылбек Кыязов. Менин ырларым көбүнө эле Адылбек Кыязов. Эми жаңы чыгарып атам, ал болсо Жеңгиз Мырзакулов деген бала чыгарып атат азыр. Ой, баракелде, келиңиз анда. Жан бириге жакшылык каалайм чын дилиден мен таянар толугулай бул дүйнөгө бир келген шаттыкта дайым жүргүлө кубанып өмүр сүргүлө ул кыздар болуп бактылуу ай урматын чогуу көргүлө урумдан кызымдан сыйды көргүлө келин алып кыз берип төпкесин асыл оюңа көргөндөр улусуктанып ай көп болсо экели тоюңа шаттыкта дайым жүргүлө Баракелде, бар болуңуз мынакей жалаң сиздики ушул ак тилек, жакшылыктарды жолдоп жазат экенсиз, бар болуңуз, жаза бериңиз, талыкпаңыз. Эми кайра Гүлбара эчекеге кезек берели. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Ишенбек Муктар уулунун Жүрөк сыры деген. Жүрөк сыры. Жаңы үйрөнүп аттым эле анча мынча. Жүрөк сырын гана эми жүрөктү карап коюйын кагазды. Ачыктап. Сүйбөсө сүйүүнүн баркын билеби дегенде, мынакей жүрөктөн чыккан жакшы чыгарма бул дагы. Келиңиздер.
termedi Süyümdü kaydan sezmemin Süybösem eger Süybösem eger Süybösem eger men seni Köngülgö joktoy tengdeşi Köngüldün sүйгөн эркеси Бакытты кайдан сезмекмин Байкабай калсам Байкабай калсам Байкабай калсам мен сени Жүрөктүн сезбей арзузун Турмуштун кечпей ашуусун Өтмөкмүн сени көрбөсөм Өмүрдүн сезбей Өмүрдүн сезбей Өмүрдүн сезбей Öpmüktün seni görmesem Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey Caş onun sezbey tatlısun Caş onun sezbey tatlısun Ey barra kelde bar bolunuz. Ömürdün yaşon tattuzun sezip yaşay beriniz. Bar bolunuz hemi Kayradan gezektemi Aycan Mırzaliyeva degen ulu sulu urçuğuz körele. Özü ilgerden kız gelinler institutu da oşol jerde жүрүшчү de kaçan baktulu bolobuz dep jigitler aylanıp Mayakovskiy atındagı da al geçti. Andan keyin işanalar ayatınday üniversitet boldum naki. Şule jekelerimiz. Dervişхан ağa yüstün gül ırgıtı degenlerini anapireyne. Жақсы болады, гүл ыргытып.
Sağınarım, sağaytarım, yüreğimden töküldü. Bizip körgün alkadır tün, gözlerimde göründü. Aşıklardı aya bastan, hangı çatan söküldü. Tolkup bastın, işke şaştım, tosup kutman günündü. Tolkup bastın, işke şaştım, tosup kutman günündü. Aşıklardı aya bastan, hangı çatan söküldü. Tolkup bastın, işke şaştım, tosup kutman günündü. Tolkup bastın, işke şaştım, tosup kutman günündü. Tosup kutman günündü. Tosup kutman günündü. Ey barakelde bardaslarga rahatçılık bildiremiz. Uaqtыбыз жыйынтыкталды. Эркин микрофон берейин, кыска нуска калып элек айта кетиңиздер. Жалпы элибизге аманчылык, тынччылык, барчылык, аман бололу, бар бололу. Сиздердин эфириңиздерге да чоң рахмат. Ушундай чак түш программасына чакырып, биздин башка көп кыргыз элибизге анча мынча болсо да тааныштырып атканыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, жакшы нерселер көп боло берсин сиздерге. Рахмат. Мынакей бүгүнкү чак түштү көрүп отурган, көгүлтүр экранын түбүндө отурган жалпы күйөрмандарына, ушу элтердин күйөрмандарына баарына ден соолук каалайм. Биринчиден баарында ден соолук болсун, узун өмүр, үйлөрүндө бакыт таалай, ушу бала чака маңдайында ойноп эле жаркылдап жайнап, оору сыркоодон тышкары эле ушу күлүп жүрүп, ойноп жүрө береличи. Башкасы табылат экен. Самый главный ден соолук болсун. Кыргыз элим дайыма ден соолукта болсун. Бүгүнкү медицина тармактарынын дагы бир жолу майрам менен куттуктайбыз. Жалпы эле кыргыз элине тынччылык, молчулук, эч ким жаш өлбөсүн, жамандык көрбөсүн деп коебуз. Баарыбыз жакшылык күндө бирге бололу, ушундай жакшынай эфирлерге чогуу эле оору сыркоодон тышкары аман эсен жүрө берели. Сиздердин да жалпы элтер жамаатына чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Тааныш келсин. Мен да ошо жогоруда айтылган жакшынакай каалоо тилектерге кошулам. Урматтуу элим, Кудай буйруса, оору сыркоодон алыс бололук, жаман оору менен оорубайлык, өзүбүздү өзүбүз карайлык, жана айтылып аткан маска тагынгыла, башка кылгыла, колу арсамындап жуугула дегендерди ошону чындап эле жакшынакай өзүбүздү өзүбүз таза кармап колдонолук. Анан жалпы эле биздин ак халат кийген, ак ниеттүү, ак пейилдүү, жакшынакай жаркыраган медиктерди, дарыгерлерди бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Ошондой эле сиздердин жамаатыңыздарга дагы кадр сыртында, кадр ичиндеги баардык жамаатыңыздарга чыгармачылык, ийгилик, иштеги ийгилик, ден соолук каалайм. Үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, жергебизде тынччылык болсун негизи эле. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, оорубаңыздар. Дайыма ошол эшигибиз ачык, элибизге ыр тартуулап жүрө бериңиздер демекчибиз. Рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Ушундай жаман ылаңдан алыс болуп, жайдын ысык күнүндө дайыма ден соолукта болуп, аман болуңуздар. Биз дайыма ушул амандыкта жолугушалы.